Салтанаттуу майрамыбызды ачып берүү үчүн микрофонго Кыргыз Түркманас университетинин биринчи проректору, профессор, доктор Асылбек Кулмырзаев агайыбызды чакырабыз. Törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye üniversitemizin rektör vekili Sayın Profesör Doktor Asılbek Kulmırzaev hocamızı davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliğinin müşavirleri, Sayın Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Bişkek temsilcisi, değerli üniversitemizin yöneticileri, dekanları, hocalar ve sevgili gençler, bugün önemli faaliyetimizin birisini gerçekleştiriyoruz. Bugün biz tanıdığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anma programı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad bolsun, Yaratkan daima razı olsun. Bugün anımenen birge bizden üniversitemizden studentlerin sportluk geçkenliklerin bayramda atağız. Jana uşul жылы, oku жылы abdan жемиштүү жыл болуптур. Köp meldeşlerde жақсы жетишкендиктерге жетишип, Кыргыздын Түрк дүйнөсүнө татыктуу болгон жаштар деген наамын дагы бийик даражада көтөрүп жүрөт. Кабарларды окуп сүйүнүп аттык. Мисалы Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын арасындагы спорттук мелдеште 3-чү орунга ээ болгонубуз. Себеби 3-4 жыл мурун буга биз жете элек болчубуз. Бирок бүгүн акырындан 3-чү орунга жеттик. Кудай буйрса келерки жылдары дагы алдыга жылыш болот деп терең ишенемин. Эми жаштар улуттун, мамлекеттин келечеги деген биз кайталап келебиз дайыма. Бул куру сөз эмес. Өзгөчө бизге куру сөз болбош керек бул. Себеби чыныгы эле жаштар биздин улуттун келечеги болот. Эртеңки күнүн колуна алып, кийинки муундарга жакшы даражада, экономикалык, социалдык даражада андан кийинки муундарга өткөрүп берет деген максат. Себеби бул салт болбосо, уланбаса, анда улут, мамлекет жок болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул 20-кылымдын башында эски Осман мамлекетинин ордуна жаңы демократиялык бүгүн дүйнө жүзүндө таанылган Түрк республикасын куруп жатканда Мустафа Кемал Ататүрк көрөгөчтүк кылып жаштар мамлекеттин, улуттун келечеги дегенди мына бүгүн биз көрүп турабыз. Түрк өлкөлөрү ошондо бир болсо, мына бүгүн дагы бир топ өлкөлөр, мына ошолордун өкүлдөрү биздин университетте окуп, иштеп жүргөн кези. Эми жаштар келечекте кандай болуш керек? Сөзсүз түрдө билимдүү болуш керек. Ошондуктан бул кыргыз түрк өкмөттөрү бекеринен университет курган эмес. Башка нерсе курса болот эле. Бир фабрика курса болот эле, же бир жол куруп, же башка Кыргызстандын муктаж болгон дагы көп тармактары бар, бирок университет курулуптур. Бул келечекке 50-100 жыл алдыңкы боло турган иштерге бүгүн ошол университет курулган. Себеби келечекте мына башы болуп университетибиз курулганына 23 жыл толот быйыл. Көп кыз жигиттерибиз түрк дүйнөсүндө жана башка дүйнөнүн өлкөлөрүндө бир гана университеттин атын эмес, бүтүн улутунун атын чыгарып, жакшы эмгектенип келүүдө. Бул бүтүрүүчүлөрдүн саны дагы буюрса артат.
университет дагы күчтүү болот, дагы жаңы адистиктер ачылат. Ошондуктан жаштар билимдүү, биринчи билимдүү болуш керек. Ден соолук чың болуш керек. Азыр Кыргызстанга, түрк дүйнөсүнө көп маселелерди чече турган бир жаңылык алып келе турган бир жаштар керек. Себеби ансыз жакшы жаңы билим менен, жаңы технология менен өнүктүрүш кыйын өлкөнү. Ошондуктан билим сөзсүз түрдө. Ден соолук чың болуш керек. Ден соолукту чыңдоо спорт. Жана таза жашоо. Ден соолук бек болсо, демек биздин жаштар керек болсо, учурунда тарыхыбызда болду, мамлекеттин эгемендүүлүгүн сакташ керек болот. Эгемендүүлүк үчүн керек болсо жанды бериш керек дагы жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин өзгөчө уландар ден соолугу бек, акылдуу, билимдүү болушу абзел. Мен эми бүгүн дагы бир жолу биздин кыз жигиттерибизди ушундай спорттук жетишкендиктери менен дагы бир ирет куттуктап кетемин. Дайыма жакшылык, аманчылык болсун өлкөбүздө, өлкөлөрүбүздө. Жаштарыбыз дайыма билимдүү болсун, акылдуу болсун, ыймандуу, ынсаптуу болсун. Ошондо биз эртеңки күнүбүзгө, өлкөбүздүн эртеңки күнүбүзүнө күмөн болбойбуз. Дайыма оптимисттик көз караш менен болобуз. Ийгилик болсун. Дагы бир жолу мен бул жерде бүгүн себеп болуп аткан Түркия Республикасынын куруучусу Мустафа Кемал Ататүрктүн, ошол Түркия Республикасынын бүгүнкү күнүнө жеткирген, курман болгон бүтүн жарандарын жана бүтүн эле түрк дүйнөсүнүн бул эгемендүүлүккө берген курмандыктары, арбактары ыраазы болсун жана ахиретте жайлары бейиштен болсун деп тилек кылам. Рахмат. Чоң рахмат агай. Рахмат агай. Салтанаттуу майрамыбызды ачып берүү үчүн жана 19 май жаштар жана спорт майрамынын мааниси жөнүндө айтып берүү үчүн сахнага Кыргыз Түркманас университетинин ректору, профессор, доктор Сибахатдин Балжагайыбызды чакырабыз. Açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye üniversitemizin rektörü Sayın Profesör Doktor Sibahattin Balcı hocamızı davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği'nin çok değerli mensupları, müşavirlerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin çok değerli Bişkek temsilcisi, Sayın Rektör Vekilimiz, üniversitemizin çok değerli yöneticileri, çok değerli hocalarımız, sevgili gençler ve Medya Manas'ın saygıdeğer dinleyicileri. Bugün üniversitemizde 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir toplantı tertip etmiş bulunuyoruz. Bu toplantıyı tertip eden Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu müdürümüze, onun ekibine ve sizlere öncelikle en kalbi dileklerimle üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Asılbek Hocam bu bayramın önemi, mahiyeti hakkında güzel bir konuşma yaptı. Dolayısıyla tekrarlamadan ben konuşmamı sürdürmek istiyorum. Çok da uzun konuşmadan. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz bugün dünyada 13. sırada ekonomik gelişmişliği sağlamış olan bir devlettir. Biliyorsunuz devletlerin gücü ekonomileriyle çok alakalıdır. Tabii ki tek başına ekonomi yetmez. Ama ekonomisi iyi olmayan bir devletin de büyük olma şansı yoktur. Biz bunu çok iyi tecrübe ettik. Çok büyük devletler, dünya devletleri kurduk Türkler olarak. Ama sonra devletlerimiz tarihte yıkılışlara, çöküşlere de, çözülüşlere de sebep oldu. Baktığınız zaman altında maliyenin bozulması da önemli bir sebeptir. Ona dikkat etmek lazım. Onun için oradan başladım. Bugün 13. sırada
bir ekonomisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Aradan geçen zaman içerisinde, yani 19 Mayıs'la bağlarsak işte 99 yıl olmuş. 100 yıldan daha da az bir zaman içerisinde nereden nereye geldiğimize baktığımız zaman esas itibariyle ekonomisi çökmüş olan bir Osmanlı Devleti vardı. Sonra dağılmış, sonra topraklarını kaybetmiş, sonra cephelerde çok büyük savaşlar vermiş ve 3 milyon insanı Birinci Cihan Harbi'nde kaybetmiş olan bir Osmanlı Devleti vardı. Geriye Cumhuriyet kurulurken 14 milyon insan kalmış koca Osmanlı Devleti'nden. 3 kıtada 600 sene hüküm sürmüş çok büyük bir dünya devletinden, büyük bir medeniyetten geriye 1919 yılının başına geldiğimizde 14 milyon insan kalmış. Bunların pek çoğu hasta, yaşlı, çocuk, sakat. Böyle baktığınız zaman neredeyse nüfusun yarısı da zaten iş göremez halde duruyor. Ve bunun üzerinden bir büyük idealin peşinde giden Cumhuriyeti kuran kadro, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yeni bir cumhuriyet kurmayı başarıyor. Yani olumsuzlukların alt alta yazdığınız zaman o kadar çok büyük bir liste tuttuğu bir zamanda olumluları da böyle mercek de arayacağınız bir vakitte bir davasına inanmış kadro yola çıkıyor ve biz bir yeni devlet kuracağız diyor ve kurmayı da başarıyor. Dolayısıyla en büyük şükranımız böyle büyük davaların peşinde gidebilecek kadar yüreğiyle, iradesiyle ve kararlılığıyla ilerleyebilenleredir. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk işte bunları sağlayan bir büyüğümüzdür. Türk tarihine mal olmuştur. Tarihi yapmıştır. Ve bugün de tarihe mal olmuştur. Bu noktadan bakıldığı zaman 19 Mayıs çok önemli bir gün. Belki burada bulunan değerli gençler bu konuda birkaç bilgiye ihtiyacı olabilir. 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'yu işgal eden büyük devletlere karşı başlattığı mücadele günüdür. Samsun'dan başladığı bir mücadele günüdür. Kimsenin de pek inanmadığı bir mücadelenin başladığı gündür. O günden sonra geçen sürede 1923'e kadar geldiğimizde 4 yıllık bir mücadele sonunda genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluyor. Şimdi bu önemli günü Atatürk geliyor, gençlere hediye ediyor. Diyor ki bu gençlerin bayramı olsun. Şimdi Atatürk tesadüfen yaşayan bir insan değil, hepimiz biliyoruz. Tesadüfen konuşan da bir insan değil. O zamanının yetiştirdiği en büyük insanlardan birisi. Hatta İngiliz parlamentosunda Birinci Cihan Harbi'nden sonra Lozan Anlaşması tartışmaları yapılıyor. Çünkü Lozan'da Türkiye kendini kabul ettiriyor, topraklarını resmen tescil ettiriyor, devlet olarak tanınıyor. Bu tartışma İngiliz parlamentosunda çok şiddetli bir şekilde yapılıyor ve o zamanki İngiliz Başbakan'la zannedersem Lord Curzon olması lazım. Şiddetli muhalefet yapılıyor. Ya sen yıkılmış olan bir devletten sonra ne diye böyle bir cumhuriyeti tanıyorsun diyor. Nesi vardı bunları kabul ettik diyor. Şimdi bakın nasıl bir mücadeleyle nereye gelebilmişiz biz. Bir türlü inanamıyorlar. Türkler bu işi nasıl başardı diye. Çünkü onlara göre Türkler artık Anadolu'dan sürülecekti. İlk geldikleri topraklar yani Orta Asya'ya geri gönderilecekti. Bu olmuyor. Demek ki davalar eğer büyük davaların peşinde gidecek azimli, kararlı, büyük kadrolar varsa davalar yaşar. Değerli kardeşler.
en zor günlerde bile o davanın azmi ve mücadele kararlılığı ümit ışığını size gösterebiliyor. Atatürk gençliğe bunu hediye ederek bu bayramı aslında geleceğin de ümidin de gençlikte olduğunu söylüyor. Zaten şurada yazılmış. Diyor ki ümidim gençliktedir diyor. Evet. Bugün çok şükür ona layık bir gençlik yetişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendisi için değil, bütün gönül coğrafyasında kardeşleriyle beraber yeni bir kadere doğru kararlılıkla yürümektedir. Şimdi Atatürk bunu söylediği yıllara bakarsanız herhalde şu tabloya baktığı zaman eğer bakabilseydi hepimizden çok daha mesut ve mutlu olurdu. Çünkü o 1934'lerde zannedersem değil mi? Şimdi arkadaşlara bakıyorum. Kırgız arkadaşlar söyler. Diyor ki Sovyetler Birliği bir gün diyor yıkılacaktır, yıkılabilir diyor. O toprakların içerisinde bizim kardeşlerimiz var. O kardeşlerimiz için bizim şimdiden onlara destek ve yardım etmek için hazır olmamız lazım diyor. Bunu 34 veya 35 o tarihte birine söylüyor. 33. Evet. 33'te söylüyor. 33 dediğiniz yıllar Sovyetler Birliği dev bir dünya devleti olarak duruyor karşınızda. Ve o ufku gören birisi olarak vizyonu o kadar ileri ki 70 küsür sene sonra olacakları söylüyor. Evet. İşte bu tablo bugün gerçekleşmiştir. Onun mirası gibi de kabul edeceğimiz Manastır Üniversitesi işte burada yeni bir gelecek için bütün dünya, Türk dünyasına hizmet edecek bir gençlik yetiştirmeye kararlılıkla devam etmektedir. Çok şükür bugün dünden iyiyiz. Yarın da bugünden daha iyi olacağız. Geriye doğru bakarsak bizi ümitsizliğe götürecek hiçbir sebep yok. Değerli kardeşlerim. Şimdi 27 yıllık genç Kırgızistan Cumhuriyetimiz ümitle geleceğe bakıyor. 27 yıl önce şu asmanda bağımsız dalgalanan bir bayrağı yoktu. Ama bugün var. 27 yıl önce Birleşmiş Milletler'de bir devlet olarak yoktu. Ama bugün var. 27 yılda kazandıklarıyla çok iyi bir gelecek için hazır olduğunu da gösteriyor. Bu sadece Kırgızistan için değil. Bütün Türk Cumhuriyeti için de böyle. Türkiye'mizde bu kardeşleriyle beraber şimdi bu gökyüzünde bir bayrak olmaktan, yalnız kalmaktan kurtulmuştur. Şimdi bu gökyüzünde Allah'a şükür 6 bağımsız bayrağımız var. Kardeş bayraklar birbirini selamlıyor. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz de o bayraklarla beraber 7. bayraktır. Her ne kadar çeşitli sebeplerle bu bayrak varlığı inkar edilmiyor. Çeşitli sebeplerle bu bayrak şu anda gökyüzünde 7. bayrak gibi gözükmüyorsa da o vardır. Onun da 7. bayrak olarak yerini alması da yakındır. Ama inşallah arkadan başkaları da gelecektir. Bize düşen bir kere o gökyüzünde, o asmanda dalgalanan bayrağı bir daha asla yere düşürtmemektir. Biz buna çalışacağız. Hepimizin görevi budur. Bu bayramları bize hediye edenlerin de bize verdikleri görev budur. O bakımdan Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti için değil, bütün Türk dünyası için, İslam dünyası için, hatta dünyadaki bütün mağdur ve mazlumlar için büyük ümit olmuş, örnek olmuş ve yaptıklarıyla hala faydalarını herkese sunmaya devam etmektedir. Bu duygularla
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı Atatürk'ü anmayla birlikte gönülden kutluyorum. Bu vesileyle üniversitemizin bir yıllık spor hasılasını da hazırlayıp buraya sunan Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulumuza çok teşekkür ediyorum. Derece alan bütün gençlere biraz evvel kupalarını iftiharla göğüslerinde tutarak burada geldi gösterdiler. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Üniversite içi Kırgızistan ve uluslararası yarışmalarda üniversitemizi temsil eden her sporcu kardeşime, evladınıza ve onlara emek veren hocalarına, yöneticilerine gönülden teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda başarılarının daha da artarak devam etmesini kalbi duygularla niyaz ediyorum. Bir vesile sizlere saygılarımı sunuyorum. Dağı Bilcoğlu bayramınız menen. Çok teşekkür ederiz hocam. Rahmat ağay. Urmattуу agaylar ejeyler, urmattуу konoktor, sүйүктүү студенттер, аны эмесе сахнага университетибиздин спорттук ийгиликтеринин жыйынтыгын айтып берүү үчүн оюндардын башкы калысын Дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин мүдүрү профессор доктор Жанызаков Канат Чыныбаевич агайыбызды чакырабыз. Değerli arkadaşlar, üniversitemizin spor oyunları hakkında bilgi vermek üzere sahneye spor oyunlarının baş hakemi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Sayın Profesör Doktor Kanat Canuzakov hocamızı davet ediyoruz. Rahmat. Урматтуу ректорыбыз, урматтуу биринчи проректорыбыз, урматтуу проректорлорубуз, урматтуу Türkiye Республикасынын Түндүк Кипрдагы Türkiye Республикасынын Кыргызстандагы өкүлү, урматтуу бүйүк элчиликтен келген биздин конокторубуз, жалпы эле коноктор, урматтуу биздин декандарыбыз жана мүдүрлөрүбүз, жалпы биздин сүйүктүү студенттерибиз, бүгүнкү биздин университетибизде белгиленип жаткан 19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт майрамыбызга кош келдиңиздер деп айтам. Бул майрамдын мааниси жөнүндө биздин агайларыбыз абдан жакшы жана толук айтып берди. Мен булардын баарына кошулам. Бирок бир нерсени мен кошумчалап кетким келет. Анткени адам баласы жаралгандан бери эле тетиги байыркы замандан Аристотель, Платон, Геродот, мына ушул адамдардан, акылдуу адамдардан андан бери келе турган болсок, Авиценна, Махмуд Кашкари жана башка акылман адамдар дайыма дене тарбия жана спорттун маанисине, дене тарбия жана спорттун адамдарды, өзгөчө жаштарды тарбиялоодогу маанисине чоң көңүл буруп келишкен. Мына ушул эле салтты улап улуу кемеңгер, Түркия элдеринин кемеңгери, Түркия Республикасынын куруучусу Мустафа Ататүрк Паша Кемаль дагы бул жаштарга жана спортко, дене тарбияга көп көңүл буруу менен дайыма белгилеп келген. Өзгөчө 1919 жылдан Стамбулдан бул Самсунга кетип бара жаткан кезде ошол жердеги жаштардын эл үчүн, Түркиянын келечеги үчүн күйгөнүн көрүп, биздин Түркиянын келечеги жаштар экенине ынанып, кийинчерээк бул жаштардын спорт менен, дене тарбия менен алектенгенине, Түркиянын келечегине кызмат кыларына ишенүү менен 1938 жылы 20 июнда атайын чечим кабыл алып, 19 май Түркия Республикасынын жаштар жана спорт майрамы деп чечим кабыл алган. 80 жылдыгыңыздар менен куттуктайм. Быйыл биз мына ушул чечимдин 80 жылдыгын белгилеп атабыз десек дагы болот. Бирок 1981 жылы Түркия мамлекетинин атайын чечим менен бул майрамдын алдында еще Ататүрктү эскери деп кошулуп, мына ошол 1981 жылдан бери биз 19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт майрамы деп майрамдап келе жатабыз. Мына бул майрамга биздин университетибизде дагы чоң көңүл бурулат. Сиздер жакшы билесиздер. Өзгөчө университетибизде бир кийинки кезде традиция болуп калган. Окуу жылындагы баардык спорттук ийгиликтерди биз ушул
19 майга байланыштырып, жыйынтыгын чыгарып, майрамдап, жана ушул майрам күнү биз мындайча айтканда өзүбүздүн университетибиздин жамаатынын алдында отчет беребиз. Кандай ийгиликтерге жетиштик деп. Мен дагы ошолго бир аз сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп кетейин деп атам. Алсак 2017-2018 окуу жылында университетибиздеги көптөгөн дене тарбиялык жана спорттук иш-аракеттер жана мелдештер өткөрүлдү. Университетибизде жалпы жонунан 48 дене тарбиялык жана спорттук иш-чаралар өткөрүлүп, ага студенттерибиз жана административдик академиялык кызматкерлерибиз баары бирип 2000ден ашык адамдарыбыз активдүү катыша алышты. Ошондой эле студенттерибиз, мугалимдерибиз жана кызматкерлерибиз республикалык жана эл аралык 27ден ашык турнирлерге катыша алышты. Жалпы жонунан 2017-2018 окуу жылында университетибиздин студенттери, мына сиздер 38 алтын медалга ээ болдук. 44 күмүш медалга ээ болдук. Анан ушул 44 күмүш медалдын экөө бир жума мурун Монголияда өткөн Азиан чемпионатында 2 студентибиз барып экинчи орунду ээлеп күмүш медал алып келишти. Жалпы жонунан 44 күмүш медалына ээ болдук. Ал эми коло медалдын санай турган болсок 66 коло медалын ушул окуу жылына да биз утуп алдык. Кол чаап коелубу? Азыркы учурда университетибизде Кыргыз Республикасынын спорттун түрлөрүнөн улуттук командалардын мүчөлөрү Кыргыз Республикасында 11 мүчөсү билим алып жатат. 11 мүчөсүнүн 4-ө университетибиздин окумуштуулар кеңешинен кабыл алынган атайын стипендия менен, бурс менен 2500 сомдук стипендия алып атат. Бул 4 студентибиз. Өткөн жылдары 2 болчу, азыр биз 4кө көбөйдүк бул жылында. Жалпы жонунан азыркы мезгилде университетибизде Кыргыз Республикасынын спорттун түрлөрүнөн 14 спорттун чебери жана 21 спорттун чеберлигине кандидаттар окуп билим алып жатышат. Университетибизде традиция болуп калган спорттук мелдеш факультеттер арасында дагы бул жылы өткөрүлдү. Ал 7-чиси болду. Бул спорттун 8 түрүнөн уюштурулуп ийгиликтүү аяктады. Бул өткөн жылдарга караганда биз быйыл жаңы капалы спорт салонубуздун пайда болушу, спорт тестерибиздин пайда болушуну эске алуу менен биз бул мелдештерди 2017 жылдын ноябрь айында баштап, мына азыркы май айына чейин уладык. Мындайча айтканда, сабактан тышкары убактарда ноябрдан майга чейин биздин студенттерибиз мелдештерге катышып, өзүбүздүн университетибиздин 8 спорттун түрүнөн турган биринчилигибизди активдүү өткөрүштү. Бул оюндарга 12 командадан 510 студент бул турнирге катышты. Эми азыр ушунун жыйынтыгын чыгара баштайлы. Мен азыр бул университетибиздин 7-чи факультеттери арасындагы спорт оюндарынын 1-чи орунун экономика жана башкаруу факультети жеңип алды. 2-чи орунун инженердик факультетинин студенттери жеңип алышты. Ал эми 3-чү орунду чет тилдер жогорку мектеби жеңип алды. Азыр мен бул жеңип алуучуларга сыйлыктарды тапшырыш үчүн бул жерге биздин университетибиздин проректорлору профессор доктор Хусейин Өйт агайыбызды, профессор доктор Анвар Мокеев агайыбызды жана Түркия Республикасынын Түндүк Кипр Түркия Республикасынын өкүлү Атынч Кескин агайыздар чакырып алалы. Келиңиздер. Хусейин агай, Анвар агай келиңиздер. Эми бул жерге 3-чү орунду жеңип алган чет тилдер жогорку мектебинин өкүлүн, келиңиз.
Чет тилдер жогорку мектебинин өкүлүнө атайын диплом. Так, и студенттерибизге тапшыра бер. И сүрөткө түшүп коюңуздар. Рахмат. Мукидин агай, сизге рахмат. Студенттерибизге да рахмат айтабыз. Так, сиздер туруп туруңуздар агай. Эми инженердик факультеттин өкүлдөрүн чакыралы. Инженердик факультеттин так деканыбыз келиңиз. Команданын капитаны барбы? Капитан өкүлдөрүнөн, студенттердин өкүлдөрү барбы? Инженердик факультеттен. Так, келиңиз агай. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз, рахмат. Рахмат сиздерди барыңыз. Teşekkür. Так, эми чемпиондорду чакыралы. Университетибиздин 7-чи спорт оюндарынын чемпиону экономика жана башкаруу факультетинин студенттер жеңип алды. Анда эмесе деканыбызды чакыралы. И студенттерден өкүлдөрү барбы? Факультеттен өкүлдөрү. Келгиле. Так, куттуктайбыз. Так, бул жерде сыйлыктарды бериш үчүн профессор доктор Себахаттин Балжагайыбызды, профессор доктор Асылбек Кулмурзаев акайыбызды жана аскери атташебиз Эркан Эрбай кожобузду чакырабыз. Келиңиздер. Жеңүүчүлөргө атайын кубок, диплом жана таттуу белек. Так, куттуктайбыз, давайте кол жаап коелу. Экономика жана башкаруу факультетинин студенттерине. Так. Мындан ары дагы чоң ийгиликтерге жетише беришине биз тилектешпиз. Рахмат. Агайлар, сиздер кала бериңиздер. Так, эми университетибизде бу Ocak айынан бери өткөрүлүп келген, январдан май айына чейин өткөрүлгөн, так, академиялык жана административдик кызматкерлердин 9-чу спорт оюндарында жыйынтыгын чыгаралы. Бул жерге биз Манас генчлик спор командасынын өкүлдөрүн чакыралы. Манас генчлик спор оюндары 3-чү орунду, байгелүү 3-чү орунду жеңип алышты. Так, диплом жана таттууну бергиле. Дипломду тапшырып коюңуздар. Рахмат. Манас генчлик бул жыл активдүү болушту. Бул жылы дагы жакшы ийгиликтерге жетип 3-чү орунду жеңип алышты. Рахмат айтабыз. Ийгиликтерди каалайбыз. Эми
Командасының өкілдеріне, андемесе атайын. Düzürlü emgeklenenlerге biz тілектеспіз. Эми 9-чу спорт ойындарының тапшырылады. Жана дипломдор. Диплом бермейсің ағайла. Так, ынтымақ командасын құттықтаймыз. Құттықтаймыз, жана игіліктерді қалайыз. Рахмат. Ағайлар, сіздерге да чоң рахмат. Рахмат сіздерге. Так, урматтуу конокторубуз, урматтуу сүйүктүү студенттерибиз, эми университетибиздин 2018 жылдагы универсиадага катышып, ал жерде жогорку чоң спорттук ийгиликтерге жетишкен, ошондой эле Азиянын, ошондой эле Бакуда өткөн Түрк кеңешине кирген өлкөлөрдүн студенттеринин биринчи спорт оюндарында катышып, коло медалдарды алып келген студенттерибизди жалпылап, жыйынтык чыгарып, аларга дагы биз өзүбүздүн белектерибизди бергибиз келет. Бунун алдында мен белгилеп кетейин, сиздер көрүп турасыздар, бул жылы универсиадада биздин студенттерибиз жакшы ийгиликтерге жетишип, 3-чү байгелүү орунду жеңип алышты. Ошону менен бирге эмне 43 000 сомдук дагы байгеге ээ болушту. Мына ушул 43 000 сом байгени биз бүгүн сертификат кылып туруп сиздерге беребиз. Буюрса кийинки жумада биздин кассадан келип, ошол сыйлыктарды ала аласыздар. Андемесе мен бул жерге чакырайын. Алды менен профессор доктор Хакан Четинташ агайыбызды чакыралы. Хакан агай, келиңиз. Сиз, Хакан агай, сиз университетибиздин эң мыкты баскетболчу кыздарын чакырабыз. Ал жерде биздин кыздарыбыз алтын медалды ээ алышты. Университетибиздин тарыхында биринчи жолу баскетболчу кыздарыбыз алтын медалга ээ болду. Андемесе ушул команданын өкүлдөрүн жана тренерин бул жерге чакырып алалы. Келиңиздер. Тренера Азамат агайыңар, ал эми Диана команданын капитаны 4800 сомдук сертификат алып атышат. Куттуктайбыз. Ийгиликтерди каалайбыз. Так, эми Али Осмон агайыбыз, келиңиз сиз. Али Осмон агайыбыз дагы спортчуларды аябай жакшы колдойт. Бул жерде Али Осмон кожобуздун дагы Азамат деген, Салават деген жакшы студенттери шахмат боюнча, сатранж боюнча алтын жана бронза медалдарга ээ болушту. Андемесе
университетибиздин шахмат командасынын өкүлдөрүн чакыралы. Уландар арасынан дагы, кыздар арасынан дагы өкүлдөр келгиле. Так, и тренери келиңиз. Буларга дагы атайын сертификат жана дипломдар тапшырылат. Так, биздин бул жылы кыздарыбыз, так, Шаадат, Акылай, Бурулай деген кыздарыбыз алтын медалга ээ болушту. Жана уулдарыбыз бронз медалга ээ болушту. Мына алардын 2 капитан командасы келди. Так. Так. И агайыбыздын атайын тешеккүр белгиси. Биздин шахматчыларыбызга да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Так, бул жерге профессор доктор Мустафа Көйлү агайыбызды чакырабыз. Мустафа Көйлү агайыбыз келиңиз. Так, биздин маса теннисчилерибиз дагы күмүш жана бронза медалдар ээ болду. Так, анда эмесе маса теннистен өкүлдөрдү чакырабыз, и тренерди да чакырабыз. Келгиле. Маса теннисчилерибиз, сиздер билесиздер, Бакуда өткөн, так, түрк кеңешине кирген өлкөлөрдүн студенттеринин биринчи спорт оюндарында дагы эмне коло медалга ээ болушту. Дагы бир жолу куттуктап коелу. Кылыч Кудусов тренери. Анда эмесе маса теннисчилерибиз дагы мындан ары дагы спорттук ийгиликтерине жетише беришине биз тилектештигибизди билдиребиз. Сүрөткө түшүп коюңуздар. Кылыч карма дегенде, вот. Так, куттуктайбыз, рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Так, бул жерге Таалайбек Абдиевди чакыралы. Таалайбек Абдиев барбы? Жок. Эгерде Таалайбек Абдиев жок боло турган болсо, анда биз бул жерге күлтүр ве таанытым мушаферибиз Нури Шимшек агайыбызды чакырабыз. Келиңиз. Так, биздин волейболчу кыздарыбыз бул жылы да чоң ийгиликтерге жетишип, 3-чү орунду жана бронз медалын жеңип алышты. Волейболчу кыздарыбыздын өкүлдөрү келгиле, жана тренери Марат Сейитказиев. Куттуктайбыз, келгиле. Биздин волейболчу баян кыздарыбыз бронз медалын ээ болду. Куттуктайбыз волейболчу кыздарыбызды. Биздин волейболчу кыздарыбыз Бакуда дагы бронз медалына ээ болушту. Рахмат. Эми бул жерге биз аскери идаре атеши Шевки Дуйгул агайыбызды чакырабыз. Келиңиз. Биздин сербест күрөшчүлөрүбүз, уулдарыбыздагы, кыздарыбыздагы жогорку ийгиликтерге жетишти. Анда эмесе биздин сербест күрөш боюнча командабыздын тренерлерин жана спортчулардын капитандарын чакырабыз. Сербест күрөш. Келгиле. Так, Элза кел. Дайыр, келе кой. Так, и күрөшчүлөрүбүздөн Калыс Токтосартов, Мадина Надирова, Алина. Так, келгиле. Так, келгиле. Наран кел. Так, Мадина кызым келе кой. Мадина кызыбыз быйыл универсиададан чемпиону болду. Так, Кыргыз Республикасынын кыздар корама командасынын мүчөсү. Так, өткөн жылы дүйнөлүк студенттер арасында бронз медалын жеңип келген. Так, бул жылы да университетте жакшы ийгиликтерге жетти. Куттуктайбыз.
биздин сербез күрөшчүлөрүбүздү. Рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Мустафа Паксой агайыбыз. Мустафа Паксой агайыбыз барбы? Анда эмесе бул жерге Дагыстан кожобуз келиңиз, Дагыстан кожобуз бар. Дагыстан кожобуз дагы спортчуларды жакшы колдойт, билебиз. Волейболду жакшы ойнойт. Азыр бул жерге дзюдочуларды чакыралы. Биздин дзюдо боюнча кыздарыбыз бронз, күмүш медалдарын жеңип алды. Уулдарыбыз болчосо дагы бронз, күмүш медалдарын жеңип алды. Анда эмесе команданын тренери Абас Тынаев жана кыздарыбыз, дзюдочу кыздарыбыз, дзюдочу балдарыбыз келгиле. Эрназар кана? Кыздарыбыз да, балдарыбыз да бул жылы жакшы ийгиликтерге жетишти. Куттуктайбыз. Ортого туруп сүрөткө түшүңүздөр. Рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Дагыстан агайыбызга да чоң рахмат. Барыш Эрдем агайыбызды чакыралы. Доцент доктор Барыш Эрдем агайыбыз. Барыш Эрдем агайыбыз бул жолу биздин алтын медалды жеңип алган Ордо командасынын спортчуларын куттуктайт. Ордо командасынын спортчулары келиңиздер. Ордо командасы. Ордо командасынын спортчулары келиңиздер, тез келгиле. Аким команданын тренери Аким Нурсет жокпу? Куттуктайбыз. Бул балдарыбыз алтын медалды жеңип алышты. Жана 2400 сомдук сертификат алышат. Рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Биздин сүйүктүү агайыбыз бар, профессор доктор Жошкан Ылыжалы агайыбыз. Келиңиз агай, буйрун. Агай келиңиз. Самбо командабыз Иманбек Тентиев баштаган самбо командабызды чакырабыз. Иманбек кел. Сыймыкбек барбы? Ирланчы. Марс Акеров. Иманбек Тентиев бул жолу алтын медаль алды. Сыймык күмүш, бронз. Куттуктайбыз. Ийгиликтерди каалайбыз, балдарым. Рахмат. Махмут Урал жок. Анда эмесе биздин генерал секретарибиз, Мали Баканыбыз, Зия кожобузду чакыралы, келиңиз агай. Зия агайыбызга биздин боксерлорубузга сыйлык тапшырууну суранат элек. Боксерлорубуз, келиңиздер боксерлор. Тренери баш болуп Самат, кел, Данияр, кел агай, кел. Ким? Иса Мамбетов. Тренерибиз кана? Боксерлорубузга сертификаттарды бериңиз. Рахмат. Эми агай, биздин кызыбызды чакырсак болобу? Сиз келиңизчи. Келиңиз кызыбыз. Кол чабуулар менен тосуп алалы.
Сизде сулуу кыздар только алтын медалды бермеги лазым. Так, анда эмесе бул жерге 9 коргол алтын медалды жеңип алган 9 корголчуларды чакырабыз. Бул жыл университетте алтын медалды жеңип алган 9 корголчуларды чакырабыз. Рахмат, ийгиликтерди каалайбыз 9 корголчуларыбыз. Çok teşekkür ederim kızım. Так, эми дагы да бизде алдыда медальдарыбыз бар. Баскетбол боюнча биздин уландарыбыз университетибиздин тарыхында биринчи жолу так күмүш медалга ээ болушту. Баскетболчуларыбызды чакырабыз, келиңиздер. Так. Так, Хамза Чакыр акайыбыз барбы? Так, биздин ким калды анда? Так, анда дайра башкандарды чакыралы. Дайра башкандары келиңиз, Сезай бей келиңиз. Гүнхан бей келиңиз. Гүнхан бей келиңиз, сиз дагы. Келиңиз. Так, сиз да келиңиз, дайра башканы. Genel İşler Bakanım. Gel. Vekfi geliniz. Bizim üniversitetimizin tarihinde birinci jolu biz gümüş medaldi bolup atabız. Basketbol oyunu boyunca. Tak, barın kutluktab. Sertifikatты 3600 so'mduk sertifikat berilip atat. İyi suratga tushib qo'yingizlar. Rahmat, ийгиликтерди каалайбыз. Мындан кийин экинчиден түшпөгүлө, балдар. Экинчи дайыма күмүш медаль алып жүргүлө. Так. Күмүштөн кийин алтынды алышы керек да. Агай, сиз туура айтып атасыз. Рахмат. Анда эмесе бул жерге грек-рим күрөшү боюнча биздин спортчуларга сертификатты тапшырыш үчүн Мухиддин Күмүш агайыбызды чакыралы. Мухиддин агай, сиз келиңиз. Сиздин Ислам Мукалаев деген студентиңиз, так? Бул жылы биринчи жолу катышып грек-рим күрөшүнөн бронз медаль жеңип алды. Анда эмесе грек-рим күрөшүнүн спортчуларын чакырабыз. Валерий Сердюков, Ислам Мукалаев, Кубатбек Уркалиев. Келгиле. Рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Так, бул жерге азыр атлетизмден, кыргыз күрөштөн, так, атлетизм кыргыз күрөштөн жеңип алган Жазгүл Жумагулованы, Батыркан Нурзат уулун чакыралы. Келиңиздер. Мехмет Түркмен агайыбыз келиңиз. Келиңиз Мехмет Түркмен агайыбыз. Агайды кошо келиңиз, ала келиңиз. Икиңиздерден келиңиздер, экиңиздер. Так, рахмат кел. Бу Жазгүл, Так. Батыркан Мурзат уулу. Барбы? Кел сен дагы.
Так, рахмат. Мындан арда ийгиликтерди каалайбыз. Так, эми биздин халтерчилерибиз бул жылы дагы жакшы ийгиликтерге жетишти. Айбек Өмүрбеков алтын медалга жеңип алды. Султан Бабыр Чолпонбай уулу бронза медалын жеңип алды. Кел, бул жерге так Мехмет Түркмөн агайыбыз менен Азамат агайыбызды чакыралы. Экөөңүздөр берип койгула. Мехмет Түркмөн агайыбыз келиңиз. Так, халтерден алтын медаль жеңип алган так Айбек Өмүрбеков. Быйыл университетибизди бүтүп атат ийгиликтүү. Так, халтерчилерибизге да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Так, рахмат. Эми урматтуу конокторубуз жана студенттерибиз. Так, спорт дайыма колдоолор менен өнүгөт өсөт. Спортчуларыбыз дагы дайыма билимин дагы колдоолордун, жардамдардын, так, агайлардын, эжелердин, ректорлордун, проректорлордун колдоосунда, жардамында дайыма алдыга өсүп өнүгүп турат. Бул жылы өзгөчө биздин декандарыбыз дагы жана ошондой эле yüksek okul müdürlerimiz dagы спорт аябагында жакшы колдоп берди. Ошон үчүн биздин спортчуларыбыздын атынан дагы биздин агайларыбызга белектерибиз бар. Ошон үчүн мен бул жерге так профессор доктор Хакан Четинташ агайыбызды чакыралы. Так, Жошкан Ылажалы агайыбызды чакыралы. Лайлы Үкүбаева эжебизди чакырабыз. Таалайбек Абдиевди чакырабыз. Так, Барыш Эрдемди чакырабыз. Келиңиз. Али Осман Солак кожобузду чакырабыз. Хамза Чакыр агайыбызды чакырабыз. Анарбек Ибраев агайыбызды да чакырабыз. Мустафа Көйлү агайыбызды чакырабыз. Так, Хасан Гүзелбекташ агайыбызды чакырабыз. Мустафа Паксой агайыбызды чакырабыз. Махмуд Буралады чакырабыз. Так, мына бул агайларыбызга биздин спортчулардын атынан мен биздин Айбек кана? Айбек кел. Так, Диана Исакова. Так, и Азамат. Так, мына биздин агайларыбызга дагы белектерди тапшырып коюңуздар. Так, агайларга белектер тапшырыңдар. Барны берди. Жазуусу барбы? Да. Бардык декандарыбызга мындай жазуусу бар. Спорт менен жакшы дос болуп жүрүңүздөр деп. Да, декандарыбыз мындан ары дагы биздин спортчуларды жакшы колдоп жүрүңүздөр. Сиздерге ийгилик кылат. Дайыма спорт менен дос болуңуздар. Так, рахмат. Так, эми бул жерге профессор доктор Себахаттин Балжа агайыбызды чакырабыз. Профессор доктор Асылбек Кулмурзаев агайыбызды чакырабыз. Профессор доктор Хусейн Үйүт агайыбызды жана профессор доктор Анвар Мокеев агайыбыздарды чакырабыз. Келиңиздер агайлар, биздин студенттерибиз сиздер дагы спорт менен дос болуп жүрсүн деп атышат. Анда эмесе мына береки биздин студенттердин инициативасын келиңиздер агай.
урматтуу студенттерибиз, мен агайларыңыздарды атайын алып калдым. Дагы бир нерсе бар. Мына буквально бир жума мурун биздин 2 студентибиз Монголияга барып, университетибизди Азия чемпионатында жакшы жактан көргөзүп, күмүш медалын алып келишти. Анда эмесе, Иманбек Тентиевди жана Эрназар Шарипжановду чакыралы. Агайларыбыз, сиздер дагы бир символикалык белектерди берип коюңуздар экөөнө. Келиңиздер. Куттуктайбыз. Азиянын күмүш медалын жеңип келгендер. Киргиле. Азиянын күмүш медалын жеңип келишкен. Рахмат, рахмат. Рахмат агай, болду, рахмат. Урматтуу агайларыбыз, конокторубуз, студенттерибиз, мына биз өзүңүздөр күбө болгондой 2017-2018 окуу жылында дагы университетибизде чоң спорттук ийгиликтер болду. Аларга баарыңыздар күбө болдуңуздар. Бул спорттук ийгиликтер жөн эле келип калган жок. Мунун артында бир канчалаган терлер бар. Бул жерде чоң колдоолор бар. Өзгөчө мен бул жерден белгилеп кетким келет. Биздин университетибиздин ректораты, Себакатын агайыбыз баш болгон ректорлорубуз, проректорлорубуз, декандарыбыз, мүдүрлөрүбүз бул жыл аябаганда жакшы колдоду. Ошон үчүн жалпы баарыңыздарды биздин спортту, дене тарбияны, спортту колдогон агайларыбызга ыраазычылык билдирип кол чаап коюңуздар суранам. Рахмат агайлар. Рахмат. Мындан ары дагы жакшы ийгиликтерге жетише беришиңиздерге мен тилектешмин. Биздин 19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт майрамыбызга келип ушундай жакшы колдоп бергениңиз үчүн мен ыраазычылык айтам. Мындан ары дагы спортубуз өркүндөп өсө берсин. Майрамыбыздар менен дагы бир рет куттуктайм. Рахмат. Чоң рахмат агай. Сыйлыктарыңыздар кут болсун демекчибиз. Анда эмесе сиздер үчүн даярдалган Атайын Чакан концерттик программага көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Şimdi ise konser kısmına geçiyoruz. Sahnede Nardanesi şarkısıyla Merim Aşırova. Dünya değil
рахмат. Аны эмесе сахнада Монара Жумагазиева кыялдан тосуп алыңыздар. Жипары бүркөп күлдөрдүн жерге шибер ыргаган жыргага бөлөп сезимди үнүңдү уксам ырдаган колуңа гүлдөн дестелеп көрүнүп калсаң жылгадан көбүртүп булак толкунун акагың акса шыңгырап билдирип жайлоо шокумун сайраса торгой күкура акырын сыйлап чачыңдан ардагым десең эркелеп жылмая карап сүйкүмдү жылкыга келсең эркелеп боз жорго минип келатсам алдыман чыксаң эркелеп кыздарса булут сүрүлүп кызылга түстү күбөлүп көнөрбүз жашыл өзүмдөн күбүргөн терсек чачылып жатса шүдүрүм ак бермек болуп көптөндө эрсизден мөртеп төгүлсө экөөбүз басып өткөндө көңүлдүү жүрсөк эргитип күн нуру беттен өткөндө ак жамгыр төксө шорголоп арчага кирсе корголоп экелик учпай жемизде азгырса бизди Çok teşekkür ederiz. Fatih Erenler ve Necip Yılgın, enstrümantal müzik.
кол чабуулар менен тосуп алабыз.
Чоң рахмат. 19 май Ататүрктү эскерүү жаштар жана спорт майрамына арналган иш-чарабыз соңуна чыкты. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Аны эмесе биздин спортчуларга албан ийгиликтерди каалоо менен бирге дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Аны эмесе жалпыңыздарды сахнага сүрөткө түшүү аземине чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Sporcular gelsin, sporcuları destekleyin derdi gelsin.